ырдаганымдын акысыны ашыгы менен алдым, дагы деле алып келатам болсо. Мен ойлойм ушу устатыбызга жолукпай калганда мындай кичине чымыны бар, мындай айылда калып кеткен таланттуулар болот го кээде. Ошондой болуп калсам керек эле деп дагы ойлойм да мисалы. Устатыңыз сизге кандай кеп кеңештерди көп айтат эле? Ушуну алып кет, бул ичкилик кыргыздардын илгерки обондору жок болуп кетип аткан, бирок муну ырдаш дагы кыйын деди. Сиздердин жаныңызда деле жалпы эле сиз үчүн Элмирбек Иманалиев кандай киши эле? Төрөлгөндө атам өтүп кеткен, көрбөй калганмын да. Ата тарбиясыны устатыбыздан алдым да. Устатыбыз 2020 өттү, 2020 иштеге чыгып кеттим тышчыга. Устат жок. Мен эптей албай калдым окшойт. Мен мурун айтышка коркпой чыгат элем, коркпой мындай даярдыксыз эле дегендей. Изат менен дагы бир кол көргүм келет го. Элим туура түшүнгүлө. Мен дагы бир 5-6 жыл аракет кылып көрөйүн. Ойзон YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрүнө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Сиздер менен көрүшүп турганыбызга бир кубанып турсак, экинчи жагынан бизде бүгүн өзгөчө коногубуз бар. Көптөн бери ушул Кыргыз медиа тармагында да мындай көрүнүүсү, чыгармачылыкта бир аз алыстады десек де болот. Кыскасы биз көрбөй калдык, сиздер сагынган төкмө акын, белгилүү акын Элеман Келдибеков агабыз бизге конокко келди. Ассаламу алейкум, кандай келдиңиз? Алейкум ассалам, арбаңыздар кыргыз элим. Буюрса келип калдык. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Кыргызстанда, Бишкекте, мен ошо сизди Инстаграмдан баягы тарыхчага Бишкек деп саларыңыз менен эле байланыштым. Кубандык дегендей, кандай максаттарда келдиңиз? Буюрса бир жакшы жаңылыктардын башталышыбы? Азыр чыгармачылык боюнча жакшы жаңылык деп азыр айта албай турам. Келгеним себеби айылга барып үйдөгүлөргө бала чакабызды көрсөтүп, себеби ошо Москвада иштеп, миграцияда жүрүп калгандан кийин кичине көбөйүштүк дегендей. Ошолорду ата-энеси менен, тууган жери менен тааныштырып кичине кетейин деп убактылуу келдик буюрса. Сан чоң рахмат. Эсиңизде болсо экөөбүз ушундан бир 6-7 жыл мурун маек курганда анда сиз бойдок элеңиз дегендей. Азыр өзүңүз айттыңыз, көбөйүштүк деп. Үй бүлөңүз көбөй берсин, үй бүлөңүздө жалаң жакшылыктар боло берсин. Анан негизинен үй бүлөңүз менен чогуу ушул Орусия жергесинде турганыңыздарды билебиз акыркы жылдары. Баягы Москвадан келгендер көп айтат го, бул жака бир келсең баягы көнүп каласың депчи. Сиздерде андай нерсе канчалык бир каныңыздарга сиңип калган жокпу? Ушул жакта эле жашасак келечекте дегендей. Менин каныма сиңбеди десем деле болот. Себеби билбейм, мен мындай жашоодонбу же чыгармачылыкка аралашып калгандыгым үчүнбү? Мен ушунча жыл жүрсөм дагы жаңы баргандан бир аз жылыш бар, бирок орус тилинде үйрөнө албадым. Себеби дайым бир акындардын бир нерселерин көрүп жүрөм, ойлонуп жүрөм. Кээде ырларды ойлонуп, өзүнчө күлүп жүргөндүктөн мындай башым бош эмеспи ушул бир нерседе. Оюңуз башка жакта, Оюм биякта дегендей. Сон негизи Москвада азыркы учурда эмне менен алексиз? Кандай жумуштар менен? Негизи эле жашоо жакшыбы ал жакта? Анан буга чейинки маектериңиздин биринде баягы маникюр кылам деп да айтып калган экенсиз, анын канча чындыгы бар дегендей. Эми көп жумуштарда иштедим мен баргандан бери. Ошо сен айткандай маникюрда кылып жүрдүм. Эми аны кылбадым же кылбадым деп жашырган менен маникюр кылган же бир иште жүргөндө сөзсүз кыргыз көп Москвада. Сөзсүз күндө бирөө экөө көрөт, ошондо аны жашырбай эле айта бериш керек. Маникюр кылып жүрдүм. Эми иштеп жүрдүм да. Эми баягы биздин кесиптешибиз Элнис агайдын эмесинде кенен айтып берген экенсиз, кантип ал тармакка барып калганыңызды, алектенгениңизди. Баягы аябай мен баягы сырттан караган киши катары майда кыйын жумушку дейм да. Негизи эч кайсы жумуштун бир уяты жок. Ошол жумуш жөнүндө сурагым келип турат да. Негизи сиз ушундай бир майда кылдат мамиле кылган нерселерге жакын окшойсуз, Бул нерсе мурун Шведияда иштечү элем.
Анан Швецияда да майда иш болуп калат, ал дагы бир жука материал бияка кылып. Кийин дагы ушундай болуп үйрөнүп кетишим батыраак болгондугу үчүн үйрөнүп кетип аттым окшойт. Өзүм дагы мындай көңүл коюп, мындай болуп атканын түшүнөм да. Үйрөнүп кетип аттым окшойт. Кандай десем? Балким бир муктаждык болгон үчүн деле батыраак үйрөнүп кеттиңизби? Муктаждык дегенде Москвада жүргөндө иштейм десең иш таап кете бересиң. Сөзсүз маникюрдан башка иш жок болсо акыркы чечим эмес ал. Бул маникюрду Кызык болгон окшойт, кызык болду биринчи. Анан кызык болуп башта үйрөндүм. Бул коркунучтуу жери да бар, мындай адамдын териси менен иштейсиң. Оору жуктурушу мүмкүн, андай коркунуч жерлер бар. Ошолорду да бүт үйрөнүп чыгып, анан кылып жүрдүм. Анан акыркы жылдары башка нерселерди да кылып көрдүм. Йодомаринди күн сайын колдонуу түйүлдүктүн өсүүсүндө тобокелдикти азайтат. Экөөнү тең йод менен жетиштүү камсыздайт. Йодомарин йод жашоого керек. Жалпы эле ушул Орусияда жүргөнүңүздө эле балким кээ бирлерге мындай өйүн учурайт, ушундай биздин бир калдаган акыныбыз убактылуу ушул жакта жүрөт деп. Мисалы мен туура эле түшүнөм, баягы тирилик дегендей өзүңүз да эмелериңизде көп айтасыз. Ушул жакта алыстаганыңыз азыр маектада сиз менен бир аз сүйлөшкөндө айтып калдыңыз, баягы балким тил катып калды депчи. Чыгармачылыгыңызга бир көп таасирин тийгизип калат деп коркпойсузбу? Аны корком. Себеби сен айтып аткандай тирилик дегенде башында келинчегим менен кеттим, иштеп келип туруп, эми бүт эле чыгармачылыктарда көп эле болуш керек, айта бербесе керек. Чыгармачылык көбүнчө иш-чаралар бул жакта өтөт, бул жакта жүрүш керек. Анан ушул жакта бир нерсе кылып квартира көчпөй ушу бала чакалуу болгончо эптеп алалы десек, бала чакалуу болуп кетип атабыз көбөйүшүп. Анан ошентип калып кеттик. Анан мен муну айтпайт элем. Эрнис Кыяз абабыздын YouTube каналында маек бергенде ошо үй-жай кылып алсам кайтам деп айттым. Муну айтпайын деп бир туугандарыма деле айтпай жүрөт элем. Себеби эми жеке маселе да бул. Акындыкка тиешеси жок, чыгармачылыкка тиешеси жок. Анан акыркы жылдары кандай десем, көчөдө кыргыздарды көп көрүп калам. Кыргыздар ар бир кыргыз жолукканда эле эл сени сагынды, Элмирбек Иманалиевдин окуучусусуң, бул сага аманат. Мынтип жүргөнүң туура эмес. Эми дүйнө кууп кеттиң деп кээ бирлер катуу эле мындай дүйнөгө берилбе, бул кийин өкүнүп каласың деп айтып атса, эми мен ушундай деп бардыгы эле ыйламсырап айта бербейсиң да жо. Анан кийин деп ушу кичине көңүлүмө тийген сыяктуу бир нерсе болуп жүрүп, анан ошону айтып эле коеюнчу, ушинтип жүрөм. Мен да туура түшүнгүлө дегендей кылып айтып койдум окшойт да. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, ошол негизги максат ушул бир үй-жай кылып койсом, үй бүлөңүздүн бир барып жатар жери болсо өзүнүн депчи. Ал жагы кандай болуп атат буюрса? Окшошкондойбу? Окшошкондой кандай десем. Азыр экөөнү төрөттүм. 2 балам болду десем. Азыр 3-үчүсү дагы келатат. Анан барган сайын эле көбөйүшүп кетип атабыз. Нарктар дагы барган сайын кетип атат. Билбейм, энди Кудайдын айтканы болот го. Буюрса. Эми бойдок убагыңда жүрө бересиң, чыгармачылык менен берилип, кирип, квартира болсо жүрө бересиң, анан мындай бир сумкаң болот, кете бересиң. Эми жаш балдарга көтөрүп баягы чилап, гаршок кылып көтөрүп бияка ташый беришем кыйын да азыр. Ошону ойлоп. Бир жагынан ойлосоң, өнөр дагы убал болуп атат деп бир жагынан сыгылсаң, анан баланы дагы мынтип жаштыгы да ошентип кыйнап коюш, бала дагы убал да. Ошого. Мындай. Сон ушул ниеттериңиз ишке ашып, буюрса сиз айткандай өзүңүздөн ага өргөңүздө, үйүңүздө бир тойлорго барган күн насип болсун. Ошентсе да баягы сурамым келип турат. Бизде негизи ошол маданият чөйрөсүндөгүлөргө, анан акындарга, актерлорго, айрыкча театрдын актерлоруна, анан бир көңүл буруу маселесин көп көтөрүшөт да эл ичиндечи. Мисалы спортчуларга деле, спорттун баягы олимпиадалык түрлөрүнө жакшы көңүл бурулуп атат. Ал баягы системалык түрдө жолго салынган да. Анан биздин маданият
тармагына канчалык жолго салынганын мен билбейм. Балким аябай жакшы жолго салынса, мындай эл оозуна, мындай биз сыяктуу медиага чыкмак деген ойдомун да. Ошол эле учурда бул маселеге сиздин көз карашыңыз дагы бир аз башкача экен да. Чыгармачылык башка, мен эч кимден бир жардам күтпөйм деген сыяктуучу. Антсе да балким азыр оюңуз өзгөрдү, балким маданият чөйрөсүндөгүлөргө да ошол сиз айткандай көңүлүн баарын чыгармачылыкка коюш үчүн ушул жактан бир жардам көрсөтүү жаган бир системага киргизиш керек. Жок, антип ойлобойм го. Мисалы, мен жеке өзүмдүн оюмду айтайын, өзүмө жооп бергендей болуп. Мисалы, мен бул маданиятка же элге бир алгедеги тиешеси жок да, элге. Себеби мен устатым Элмирбек Иманалиев устатымдан окуп, тарбиялап чыгарды да мени. Андан аздыр көптүр элге ырдаган болсом, ырдаганымдын акысыны ашыгы менен алдым, дагы деле алып келатам болсо, ырдабай койсом деле. Себеби барган жерде эл аман кел төргө өт десе, төрдү барып басып албасам дагы ошол дагы мен үчүн жакшы, мындай ошол устатыбыздын эмгеги да. Барган жерде сый көрүп атам. Бирөөлөр чайга чакырып сыйлайт. Бул дагы ошол ырдаганымдын акысы деп ойлойм. Анан бер жагы эми жеке маселе да. Өзүңдүн иштериң. Ал өзүңүздүкү деп ойлойсуз. Сиздин баягы позицияңыз ушундай, Позициям ушундай. Анан бирөөлөр мынтип сурап калды эми. Башка чыгармачыл адамдар деле мындай жакшы жашап ушинтип атат. Аларды мындай майлуу сүттүү го ушундай чыгармачылыгы деп сүйлөдү деп сурады эле. Анан меники эркек деп жооп берип койдум. Сон эми баягы чыгармачылыгыңыздан кенен сурайын. Өзүңүз айтып калдыңыз, баягы тиякта жүргөндө да көбүнчө оюм ошол чыгармачылыкта болот, көңүл, баягы тил үйрөнө албаганда ошол деп калдыңыз. Ошол эле баягы Эрин Сагабевдин маегине киргенде да айткан экенсиз, мектептен эле баары дискотекада же бир оюндарда, башка жакта жүрсөм мен айтыш угат элем депчи. Негизи эле ушул айтыштык өнөр, жалпы чыгармачылык сиздин бир жүрөгүңүздө дейли, көңүлүңүздө бир башкача орунда окшойт, Сөзсүз башкача орунда. Эми каныма сиңип калган бир нерсеге окшош да, бул таштап болбойт. Анан азыр биякта дагы келгенде жолукканда көчөдөн эле мындай эми жакшы ниет менен эле айтып атат, бирок кыска айтат да. Эмне болду кылдыңбы, таштадыңбы деп. Ал болду кыла турган нерсе эмес, буюрса. Өзүңүздөн өзүңүз аны токтотуп кое албайсыз го дейм, Ал эми тубаса берилет окшойт да, ушу Кудайдан берилип, анан кийин бирөөлөрдү себеп кылып, ушундай. Мен ойлойм, ушу устатыбызга жолукпай калганда мындай кичине чымыны бар, мындай айылда калып кеткен таланттуулар болот го кээде. Ошондой болуп калсам керек эле деп дагы ойлойм да, мисалы. Москвада жүргөндө бир мавлид болуп калды, Балгынбек Имаш айтышты. Көргөм. Аябай сонун айтыш болгон. Жакшы айтыш болду. Бул жерде Балгынбек Имаш абабыздын чеберчилиги болду, ал мага кылган жакшылыгы болду да. Себеби мени түшүндү да, юморго болгондо ачылат деп, ошого тамаша кылып тийиш берип, мени ачып берди. Болбосо айтышта ачылбай калган учурлар көп эле болот. Ушул Казакстандын белгилүү акыны Балгынбек Имашев тууралуу айтып калдыңыз азыр өзүңүз. Баягы айтыштан сырткары кандай мамиледе болдуңуз ал акын менен? Ал да аябай белгилүү акын. Балким сизге кандайдыр бир кеп кеңештерин айтты. Балким бир дос болдуңуз дегендей. Эми биздин устатыбыз менен бирге жүргөн адамдар устатыбыздай эле го. Эми башында устатыбыздын башында Элмирбек Иманалиев турса, андан кийинкилер дагы бар көргөн жерде насаатын айтып отурду. Мисалы чыкканча деле бир убакыт өтөт да, сахнанын артында отурабыз, чыккандан кийин дагы отурабыз. Кеп кеңештерин айтты. Ушу барып буюрса чыгармачылык өркүндөт деди. Адамдын жакшы жактарын көп ал деди. Негизи эле ушул Орусия темасын ушундан бир жапкан аракет кылайын. Орусияда жүргөндө ушул чыгармачылыкты сагынганда, сахнаны сагынганда, баягы
өзүңүздүн курдаштарыңыз менен баягы тамашалуу, күлкүлүү, айтыш тартуулоодо, эл алдыга чыгып баягы өнөр көрсөткөндү сагынганда эмне кыласыз? Курсалыңызды кантип бир сооротосуз? Негизи кыйын болуш керек ошол абалчы. ичимде ынырдап коем. Бир дагы мисалы парк болот го көп талдыкта. Чыгып өзүнчө кээде иштен чарчап келсең дагы чарчооң жазылып кетет да ошо. Кээде ырдап ичимден. Ырдап коем. Ырдап анан мындай элге эмес өзүм ырдап өзүм күлүп ушинтип ичимге окшоп. Анан сүйлөшкөндөр айтып калат. Мындай медесин деп жемесе деп калатчы. Орустар эркет болсо мындай кээде сезбей калам да. Өзүңүз менен өзүңүздүн дүйнөңүздө, Кээде өзүм ырдап коем өзүм. Сон буга чейинки суроолорго жооп берип да айтып өттүңүз. Ушул устатым Элбирбек Иманалиев менен таанышпай калсам, балким ошол катардагы бир айылда ушунчумун бар эле деген бирөө сыяктуу болуп калсам керек эле депчи. Ушул таанышкан күнүңүздөрдү бир эстеп айтып бере аласыздарбы? Кантип таанышып калдыңыз? Кайсыл жактан? Агай сизди биринчи кандай кабыл алды? Балким угуп көрдү дегендей. Кайсыда? Биринчи 2013 аягы 14 болуш керек таанышып калдым. Анан таанышып кирип барып эле саламдаш деди. Мен Баткенде өскөнмүн, анан класста дагы бир мындай активдүү окуучулардын арасында эмес эдем, бир мындай же өмүрүмдө бир футбол ойноп уюштурган эмесмин, төрт баланын башын бириктирип мындай элдин алдына чыгып эмес адам алдыда деле жакшы оюнду айта албаган бала элем да. Бирок айтыштуу дайым уга берет элем. Анан уялып атам дедим. Десем андай болбойт да деп, кээ бирлери жандагылар болбойт деп калды эле. Анан устатыбыз айтты, токтоп турула айтышка салып көрөйүчү деп. Анан айтышка салып көргөн. Анан айтышка салып көргөндө бир агым менен чыгарды. Ал ырдады. Жашы каттараак эде менен. Ыргыткам, малгыткам, ыкам сен саңа чейин мен далай жолу шым жырткам деп ырдады. Анан мен ошондо айтылып жатат ырыңыз, чыгып жатат сырыңыз, ооба сизден сурайын, бу канчанчы шымыңыз деп жооп берген. Ошондо устатыбыз болду өттүң деп шакиртке кабыл алган. Кийин айылга барып 2-3 жыл жүрүп калдым. Анан кийин 2017 келип кошулдум. Анан ошондон кийин устатыбыздын көзү өткөнчө сабагында жүрдүм. Ошентип жүрдүм да. Устатыңыз сизге кандай кеп кеңештерди көп айтат эле? Балким баягы сиздин азыркы өзгөчө стилиңиз бар го, барпакынын стили депчи, ошонун урпагы деп тааныштырат эле сизди. Ошентип тааныштырат. Устатыңыз да сизге ушул стилди карман дедиби же балким баягы сизге көп балким тамашалап да калышат го, комуз менен ырда депчи. Ар түрдүү пикирдегилер бар да. Же устатыңыз да комузга үндөдү эле? Устатым жок үндөгөн жок. Ушуну алып кет, бул ичкилик кыргыздардын илгерки обондору жок болуп кетип аткан, бирок муну ырдаш дагы кыйын деди. Бирок ушуну таштаба деди. Анан комузду үйрөнүп кой, күйлөрдү, ырдашты керек болот. Сен кыргыздын баласы болгондон кийин комуз сөзсүз керек болот деди. Анан устатымдын кеп кеңештери мындай экен да. Биз устат менен эртең менен 7-де келип калат эле ишке. Биз дагы келип калып, ушу кечке чейин эле жатарда эле өзүбүздүн төшөгүбүзгө барып жатпасак, устат менен бирге жашадык да биз. Анан азыркыга чейин устаттын сөздөрү азык болуп келатат мага. Мындай да. Устат мына жерде ошого ушундай деген экен да, ушундай деген экен да деп мындай эми аш кылып жаткан жерлерим дагы көп устаттын сөздөрүн. Мурун айтылган сөздөрүн бир далили же жашоодо керек болгон учур азыр чыгып атат, Чыгып келатат да мындай ошо жерде ушундай деген экен да дегендей мындай. Бүт элек да. Жалпы эле сизден мындай сурансам, сиздердин жаныңызда деле жалпы эле сиз үчүн Элмирбек Иманалиев кандай киши эле? Кандай десем мындай устат десе бир мындай өзүнүн окуучуларынын алдында бир авторитет кылган, буга мындай болбойт деп
мындай эмес, мисалы. Достой болуп сырдашат эле, өзүнүн сырын айтат эле, биз ага сырыбызды айтып, мисалы. Мындай жакын адамыбыз эле да, эч кимге айтпаган, мисалы. Кайсыл учур болсо да биз тарапта болот эле аты-энедей болуп. Анан дайым биз менен болуп туруп, анан бүт нерсени бизге айтып берет эле. Биз ыр жазсак ырларыбызды мындай түздөйт эле, мындай деп логикабызды, ой жүгүртүүбүздү түздөйт эле. Китептерди окуп берип, түшүндүрүп берет эле. Кечке чейин тынбайт эле да. Мунун орду кандай десем, мен мисалы төрөлгөндө атам өтүп кеткен, көрбөй калганмын да. Ата тарбиясыны устатыбыздан алдым да. Мындайча айтканда, жакын адамыбыз болду бардыгыбыз. Эми чындыгында кандай болду билбейм, баягы сырттан көргөн көрүүчү катары кайсы бир деңгээлде мага ушундай сезилди да. Устат бар кезде жеке сизде аябай шайырлеңиз, эмелериңиз да башкача эле, айтыштарга көп чыгып, ушул устат жок болуп калгандан кийин балким сизге бир таасирин тийгиздиби? Сизди бир башкача колдоп коргоп турган киши жок болуп калган үчүн ушундай болуп калган жокпу деген ой менин өзүмдө эле жаралды да. Балким туура эмес болсо кечирим сурайм. Жок, ошондой эле. Устатыбыз 2020 өттү, 2020 иштегеле чыгып кеттим тышчыга. Устат жок. Мен эттей албай калдым окшойт. Анан мынтип туруп берип калат го. Сиздин өмүрүңүз китеп болсо эмне деген тема болот эле дегендей. Ошо Элмирбексиз элеман болот эле. Кичине китеп болсо, каттараак болсо Элмирбексиз эттей албаган элеман болот эле. Сиз аябай оор кабыл алыптырсыз демек, кыйын эле болгон турбайбы? Азыр мындай сагынганда кантип өзүңүздү алаксытасыз? Кандай десем. Мисалы, мен ал жакта жүргөнүм менен иш-чараларга барып турдум Москвада. Анан бул жака дагы кээде чакыруулар болуп калса, келем, дароо кетем да. Кечигип калсам документ маселелери чыгат, ошо үйдөгүлөргө дагы сүйлөшүп, ушундай айтып, ушундай деп келем. Келгенде биринчи эле устатыбыздын жайына барып, жолугуп, мен өзүм менен жолукпайм, барып Кур'ан окуп туруп кетем да. Негизги жакын адам устатым. Эми баягы чыгармачылыгыңызга кайтканга аракет кылалы. Жалпы эле сиздин айтыштарыңыз баягы юмор менен аралашкан айтыштар. Жеке мен өзүм дагы көпчүлүктө айтып калат. Ошол сиздин айтыштарыңыз да баягы кайра уккан айтыштардын катарына кирет да. Мурдакылардан ошол Жеңиш Жумакадырдын, Алы Туткучевдун, Элмирбек Иманалиевтердин айтыштарын кайра уксак, кийинки муундардан баягы кайра уккандардын катарында сиздики да бар да. Менин пикириме баягы көпчүлүк эл да кошулат болуш керек. Ушундай деңгээлге жеткениңиз сиз үчүн бир сыймыкпы же көбүрөөк жоопкерчиликпи? Мен башында айтышка чыкканда коркуу жок эле да менде. Себеби жоопкерчилик жок дегенге барабар. Эмнеге коркпойт элем? Мен айылда мындай тартынчаак баягы сүйлөбөй турган балдардын катарына кирем да. Эмнеге жок эле? Себеби билет элем, айтышта бит да мен айылда. Акындыкка кызыгып баягы айтышып калган класста да бит да мен элем да. Анан мен мурун айтышка коркпой чыгат элем, коркпой мындай даярдыксыз эле дегендей мындай ой жыйнабай коркпой эле чыгып кете берет элем. Себеби билет элем, ал жерде мен жеңилип калсам дагы мен тааныган эч ким жок да. Анан элдин оозуна алынгандан кийин, устатынан чыгарып койгондон кийин жоопкерчилик сөзсүз болот. Мисалы, бир жерге чакырып атканда эмне деген иш чара деп ошону кошуп бырдаганга аракет кыласың да баары. Айтышка дагы өзүңдү таптап, бир нерселерди жаттап эмес, мисалы, ойлоруңду бир жерге мындай иреттеп, бул жактан кетип атып, мына жака секирип кетпей,
bir sözüңө bir sözүң каршы чыкпагандай кылып, иреттеп кичине өзүңдү толуктап таптайсың да. Жоопкерчилик дагы бар. Анан кичине коркуу сезим дагы болот. Коркуу сезим айтышка чейин болот мага. Кичине болот да, мындай, көп эмес, мындай кол титирегенчелик, койкоймба кыймылдаганчалык эмес. Анан айтыш башталып кетти дегенде бардыгы жоголот дагы. Кичине тартынчаак болсом ал дагы жоголот. Азыраак сүйлөгөн бирөө болсом ал дагы жоголуп, башка адам болуп. Ичине кирип кетесиз. Ичине кирип кетем. Ошо микрофонго отуруп, акындын жанына отуруп, элди көргөндө эле. Анан ошол сиз катышкан айтыштардын балким өзүңүзгө бир өзгөчө жакканы же өзүңүзгө өзгөчө жакыны же балким өзүңүз кайра укканы барбы? Кайра укканы мынандай да. Чыкканда эле мындай сөзсүз ачылып мен чыкканда жары берем, зор айтыш болот деген нерсе жок да. Себеби жаныңа чыккан жууң да карайт. Кайра уккан айтышым Балким сизге өзүңүзгө өзгөчө жакканы баягы. Ушул айтыштан мен балким өзүмдө өзгөчө рахат алганмын, эс алганмын дегендей. Ошо айтыштарым элге жаккандары деле мага жагат, себеби ошол жерде мен өзүммүн да. Мен мындан кийин Изат Айдаркулова менен айтышкан да мындай укканда акырына чейин угам. Сен айткандай Балгын Бегимаш менен улаган жеримде Балгын Бегимаш ачып бергенде мен ошо түртүп ачып берди. Ошол жерде жооп ачылып бырдап бердим. Буюрса келечекте ушул акын менен бир жүп болуп чыксам жакшы болот эле, же ушуну менен чыксам балким өзгөчө ачылам деген бир акындарда ушундай эме барбы жеке сизде? Мисалы мушкерлерде барбы? Моон менен беттешсем мен планым ушундай деген сыяктуучу. Катта жашы улуу акындардан Амантай Кутманалиев менен айтышкым келет. Анан кийин өзүм менен бирге чыккандардан Изат менен дагы бир кол көргүм келет го. Сон ушул жерден улай анда сизден бир чакан өнөрүңүздөн сурансак кандай болот? Майыл. Балким кайрылуу кыласыз Изат ай. Саламдашып берейин да. Ey aylanayın halayık, aldыңда мына табылдым, өмір бұлдайраң ағылған, өмір дайрада мен даң ағылдым, соғылдым кеде қағылдым, ел мені сағынып тұрдаң, ел дағы мен дағы елді сағындым. Ey altının sözdün tereyin, açılı vırdap bereyin, çındığın sözdün tereyin, emine kılıp men jürdüm, çının aytıp bereyin. Ey asılım ustad barında, akındar abirdin alıp bir kezde, akındardım barına, ülgü oldum bir жылы, arefirge çakırsa, akıllı sözden kıvaytıp, bilgi oldum bir жылы, ustatım ötüp ketken son, jırtangdap çıgıp TikTok'ta, cindi oldum bir жылы, ay anan 6 жыл öttün aradan, mınan akıl kirip kaldı okşoyt, azo elem bir kezden, mingi oldum bir жылы, ey asılım ustad barında, Aytıştan namız aldırvas, jorga oldum bir жылы, 5 andan kiyin karasam, 5 vakt namaz kaltırvay, molda oldum bir жылы, andan kiyin açarılap, cumabek boldum bir жылы, Allah özü keçirsin aytbek boldum bul жылы. Men Moskowda jürgöndö, tolgon tokoy el kördüm, tosu jok jalan jer kördüm, jakşı jaman el kördüm, jalan tokoy jer kördüm, oş ukam oşonun barın men kördüm, anan oylop otursam, kılbagan işim kalbadı, bu aldыңda turgan bul elaman, kayaka gana barbadı, optumdan payda körüm dep, o oşu sattım bir jerde, Food City'den ap gelip, furuk
Жокту саттым бир жерде, баспаган жерим калбады. Ой зонадан отурамын бул жерде. Карап отурсам барын айтып берейин. Эй, эчен сулуу уз көрдүм, ар түркүн сулуу кыз көрдүм. Аба ырайы башкачаңа, үкем апрелде кыш көрдүм. Эй, жаным жакын жакшырга, жаным жакын таттурга. Элден айланса болот, эчен жыл жок болсом дагыңа, мени элибиз унутпаптыр да. Баракелде. Анан азыр өзүңүз айтып калдыңыз, баягы акырында чакыргыла тамакка дегенчи. Ошол бир туугандарыңыз, жакындарыңыз азыр кандай кабыл алышат ошол кезде баягы тамашалап, балким сенден чыкпайт дегендери да болсо керек. Ата бабаңда болгон эмес кой, жөн эле койчу сен дейт эле. Чыгышыма өзүм деле ишенбейт элем. Жөн эле кызыгып жакшы көрөт элем да. Ушундай түнүнө күнү уга берет элем, мындай. Чыксам деп дагы элестетпейт элем, мындай. Башкача көрөт элем да бул жакты. Ошентип кийин жамакта ырдап жүрдүм. Кийин устатыма келгенден кийин кесип болуп калды бул мага. Берки сен айтып аткан кесиптер, өзүм айтып аткан кесиптер кесип эмес, эми мындай убактылуу бир нерселер. Анан мен негизи акынмын. Кесибим акындык. Акындык кесип болгондо ырдап коебуз кээде. Айтыстарга чыкпасак дагы кээде ырдап коюп атам. Негизи баягы Кыргызстанда кээ бир акындар баягы тойлорго кызматка чыгып деле, балким ыр жаздырып дегендейчи, эстрадалык кылып. Сизде бир каалоо барбы? Балким тойго сунуштар түшсө кабыл ала бересизби же кандай? Тойлорго барып турам кээде чакырып, кээде Москвадан да келип кетем кээде. Келип сразу кетем да. Тойлорго барып турам. Мындай. Демек бир тойлорго бир чакыруу болсо ачык элесиз, э? Анан өтө эле көп бара бербейм да. Десем, ишим болсо, ишин таштап тойго барбайм да. Баягыдай эмес да, мындай. Той сезону башталды, биз кызматтабыз, менеджерим, номери деген окшош нерселер. Анчалык катталбайм да. Сон Жумандай. Сизге чоң рахмат анда убактыңызды бөлүп, бизге келип ушундай чакан маек куруп бергениңизге. Анан буюрса, чыгармачылыкка кайра кайтыңыз. Биз ушул элдин атынан айтып атабыз, ишеним менен айта алам. Комментарийлерден азыр ошол жактан билип калбадыкпы, элдин пикирин өзүңүз да билсеңиз керек. Сизди сагынычты, көргүсү келет, элге бир өзгөчө маанай, бир рахат тартуулуп, ошондой концерттерге батыраак келип туруңуз, жолун кылып. Буюрса. Азыр эми барып айылда кичине жүрөм да, кайра кетем да. Ошого элим туура түшүнгүлө, мен дагы бир 5-6 жыл аракет кылып көрөйүн. Анан алда болбосо, ошо баткенде айылыма барып келип кетип айтышта жүрөбүз буюрса. Сон чоң рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Калган ниеттериңиз баары орундалсын. Башында айтып өткөнүмдөй, жакынкы жылдары эле ошол өзүңүз пландаган ага көргөңүзгө бир үй тойго баруу насип болсун. Рахмат.